Assalamualaikum dostlar. Мен силерге бүгүн 2023 Green Cardга кантип толтурууну көрсөтүп берем. Сиздер болсо бул форма менен бепбекер эле өзүңөр эле үйрөнүп толтуруп алсаңар болот, эч оорчулугу жок. Азыр мен болсо бул мындай бир тестовый силерге форманы толтуруп берем. Бул жакта азыр кирели. Бул жактан мен бул сайттын ссылкасын видеонун астына коюп коем. Сөзсүз түрдө кирип кызыктар болсоңор окуп койсоңор болот. Инструкцияга барып окуп койгула. Фотоңорду дагы текшерсеңер болот. Бул жактан кезсеңер дагы болот. Begin enter дегенди басабыз. Бул код чыгат. KY4AH. Муну басабыз. Бул жакка киргенде өзүбүз жөнүндөгү маалыматтарды беребиз. Бул жакка мен азыр жөн гана бул тестовый болгон үчүн силерге көрсөтүп берем. Асанов, мисалы, Асан. Middle name деген бул экинчи ат дегенди билдирет. Бул жака отчество жазып эметпегиле. Анткени бул Америкада адамдарда эки аты болот. Мисалы, Джон болсо биринчи аты, экинчи аты Томас болот да. Ушундай сыяктуу кааласа ал адам Томас деп да жүрө берет, Джон деп да жүрө берет. Ошон үчүн бул жака адаштырбагыла. Биздин загранпаспорттарда эки эле неме жазылат. Биринчиси фамилия, экинчиси ат. Бул гендер деген ошо жынысы, male болсо эркек дейбиз. Бул жака month деген бул айы, мисалы 01-ай, январь 15 деп коелу. 1990 деп коелу. Кайсыл жакта төрөлдү? Мисалы деп коелу. Токмок шаарында төрөлгөн. Бул жакта Кыргызстан. Кайсы мамлекетте төрөлдүң эле деп атат. 5-си. 6-чысы болсо бул жакта бул ДВ программага катышса болобу деп атат. Бул жакта биздин Кыргызстан катышса болот. Ошон үчүн бул жакка тийишпейбиз. Улантып кете беребиз. 6-чыга дагы деле Асанов, Асан деп жазабыз. Last name, family name деген бул биздин фамилия. First name деген биздин атыбыз. Middle name дегенде жок дейбиз, анткени бизде экинчи ат жок. Эгер экинчи атыңар закондуу түрдө болсо, бул жака экинчи атыңарды жазсаңар болот. Эгер загранпаспортуңарда жок болсо, middle name жазбайсыз анда. Паспортко мисалы деп коелу. Кыргызстандыкка АС бир нерсе деп башталышы мүмкүн. Мисалы АС 01-0-13-10 деген. Мисалы да. Ушундай сыяктуу паспортуңардын номерин жазасыңар. Бул жака month дегенге айын жазасыңар. Мисалы 12-ай 07 күнү 2030 жылы паспортуңардын мөөнөтү бүтөт. Ушундай жазасыңар. Month деген ай, day деген күн, year деген жыл. Кайсы мамлекет берди дейт. Бул жака биз Кыргызстан деп тандайбыз. Бул жактан списоктон Кыргызстанды издеп туруп эле эме кылып койсоңор. Бул жакта Б параграфына тийишпейбиз. Себеп дегенде бизде паспорт болгон үчүн Б параграфын тыштап кетебиз. Бул жакта 8-чи дейт. Бул жака сүрөтүңдү кой дейт. Биз сүрөткө мен азыр жөнөкөй эле бир сүрөттү коюп коем. Мисалы бул жактан кескилеп коюп койдум. Албетте силердики өзүңөрдүн сүрөтүңөр турат. Мисалы адрес. Адреси 13-чү мисалы дом Туңгучта жашаса, мисалы Туңгуч. Анан мисалы квартира 66 деп коелу. Шаарчасы Бишкек. Бул жакта City Town деген ошо шаары, District, County, Province, State деген бул областтын жазабыз. Мисалы биз Чүйдө азыр жашайт. Мисалы Туңгучтуку почтовый индекси 48 экен. Бул почтовый индекс боюнча дагы мен видео жасагам. Бул жакка кирип ушул жактан өзүңөрдүн дарегиңердин индекстерин байкасаңар болот. Бул Кыргыз почтасынын официалдуу сайты. Бул жакта country дейт. Бул жакка дагы эле Кыргызстанды издеп табабыз. 10-чуга азыр кайсы мамлекетте жашап атасың дейт. Бул жакка дагы эле эгер Кыргызстанда жашап атсаңар, Кыргызстанды жазасыңар.
эгер Кыргызстанда жашабасаңар, бул жака башка мамлекетте жашап аткан азыркы адресиңерди жазасыңар. Бул жака телефон жазабыз. 996 96 мисалы 0707 01 01 01 деп коелу. Бул жөн эле. Мисалы Асанов Асан 1990 gmail.com деп коелу. Асанов Асан 1990 gmail.com. Мисалы ушундай имейл адресиңерди жазасыңар. Бул жакта болсо сиздин билим деңгээлиңизди сурап атат. Мисалы эгер сиздерде аттестатыңар эле болсо, high school дегенди тандайсыңар. Эгер университетте азыр окуп атсаңар, some university course'ду тандайсыңар. Эгер университетте окуп бүтпөй эле калган, тыштап салган болсоңор, анда деле high school'ду тандайсыңар. Эгер окуп аткан болсоңор, some university course'ду тандайсыңар. Эгер университетте окуп бүткөн болсоңор, university degree дегенди тандайсыңар. Эгер сиздер магистратурада окуп жаткан болсоңор, мону тандайсыңар. Эгер магистратура бүткөн болсоңор, master's degree'ни тандайсыңар. Ошондой эле докторантура окуп атсаңар, муну тандайсыңар. Докторантураны бүткөн болсоңор, doctorate degree деген тандайсыңар. Биздин эмеде көбүнчө университет degree болушу мүмкүн, ушуну эле тандап коелу. Мисалы үйлөнгөн болсоңор, экинчи эмесин тандайсыңар. Бул жакта бул менин жолдошум же жубайым бар. Жубайым Америка жаран эмес, жана Америка жаран Американын green card'ы бар деген, бар эмес дегенди айтып атат. Бул жакта бул экинчисин тандайбыз. Эгер бойдок болсоңор unmarried дегенди тандайсыңар. Эгер жолдошуңуз же жубайыңыз каза болуп калган болсо, бул жакта тандайсыңар. Анан эгер ажырашкан болсоңор, divorced'ти тандайсыңар. Мисалы биздин эмеде мен силерге азыр үйлөнгөн дегендин да көрсөтүп берейин. Эгер үйлөнгөн эмести тандасаңар, бул жактан unmarried тандайсыңар. Мисалы балаңар жок болсо 0 дейсиңер. Continue'ну бассаңар, кийинки текшерүү эмеси чыгып калат. Биздин случайда азыр үйлөнгөндүкүн көрсөтүп берип коелу. Мисалы баласы жок дегенде, мисалы continue'ну басабыз. Бул жакта экинчи партында бул жакта эме деп сурап атат. Сиздин жолдошуңуздун жубайынын фамилиясын сурап атат да. Мисалы жубайынын фамилиясы Асанова, мисалы Айжамал деп коелу. Айжамал. Экинчи аты жок. Мисалы 02 15 1995 деп коелу. Мисалы кыз жынысын сурап атат. Мисалы Айжамал каякта төрөлдү эле, кайсы шаарда төрөлдү эле деп атат. Бул жакта айтып атат. Областтын же болбосо штаттын же болбосо районун жазба дейт. Мага шаарын эле жазгыла деп атат. Биз айталы Айжамал Бишкекте төрөлгөн деп коелу. Анан эме сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз кайсы мамлекетте төрөлгөн дейт. Айжамал Кыргызстанда төрөлгөн. Айжамалдын дагы сүрөтүн жүктөйбүз. Мисалы Айжамалдын сүрөтү деп коелу бул. Муну дагы жүктөйбүз. Андан кийин бул жакта continue'ну басабыз. Continue'ну басканда бул жакта 3-чү бөлүкчөсү ошо бардык азыр биз киргизген информацияларды текшеребиз. Текшергенде ошо Асанов сөзсүз түрдө фамилияңардын жазылганын, атыңардын жазылганын, жана сөзсүз түрдө бардык эле эмелерди текшересиңер, бирок өтө маани берип койгула. Төрөлгөн жылы, айы, күнүнө. Андан кийин ошо паспортуңардын да данныйларын эметип койгула. Ошол муну текшерип бүткөндөн кийин, эгер баары туура болсо, бул submit кнопкасын басканда сиздерге confirmation number деген чыгат. Сөзсүз түрдө ошол confirmation numberди көчүрүп алып,
же болбосо скриншот кыласыңарбы же эмне кыласыңар, сөзсүз түрдө бир имейлге же сүрөт сактоочу бир аппараттарыңар болсо ошол жакта сактап койгула. Менде дагы бир кеп кеңеш бар. Мисалы, могул эле сайтты деле эмне толтурганыңарды сактап койсоңор болот. Мисалы, унутуп калбаш үчүн бардык сайтты көчүрөсүңөр. Мисалы, көчүрүп туруп эле бир компьютерден толтуруп атсаңар, бир Word'дон документти ачкыла дагы бул жакка баарын мынтип көчүрүп коюп койгула. Ошондо силер кийин утуп калсаңар, бул информацияларды баягы издеп калбай, эмне деп жаздым элем деп отурбай, мында сактап коесуңар. Анан мунун ылдый жагын эле баягы confirmation number'ыңерди дагы сактап койсоңор болот. Макулбу? Ошол баарыңарга ийгилик. Green card бекер, эч коркпогула, өзүңөр эле толтургула, эч кимге акча берип, бирөөгө толтуртуштун кажети деле жок. Баарыңарга ийгилик. Рахмат силерге.